Жыл башынан бери Кепилдик фонду ААК тарабынан аялдардын ишкердигин өнүктүрүүгө 353 миллион сомдон ашык суммадагы кепилдиктер берилди. Бул тууралуу фонддор билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда Кепилдик фонду ишкердик менен алектенген аялдарга артыкчылыктуу колдоо көрсөтүүнү улантууда. Жыл башынан бери жана ушул жылдын 10-апрелине карата 353 миллион сомдон ашык суммага 529 кепилдик берип, аялдардын ишкердигин колдоого алды жана берилген кепилдиктер 759,9 миллион сом өлчөмүндө кредит алууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтылат маалыматта. Кепилдик фонд ААКты ишмердүүлүгүнүн бүткүл мезгилинде аялдардын ишкердигин өстүрүүгө 1 миллиард 713 сомдон ашык суммага 1570 кепилдик берди. Көрсөтүлгөн кепилдик колдоо ишкерлерге 5 миллиард 200 миллион сомдон ашык суммада банктык кредиттер берилгенине шарт түздү. 11-апрелден тарта Бишкек шаарындагы жаңы конуштарда жашаган жана медициналык уюмдарда каттоодо турбаган ички мигранттарды эмдөө үчүн балдарды жана чоңдорду профилактикалык эмдөөлөр менен камтуу боюнча көчмө мобилдик клиникалар уюштурулду. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, мобилдик клиникалар балдарга баштапкы медициналык санитардык жардамдын деңгээлинде медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу, ошондой эле вакцина жана алдын ала турган жугуштуу ооруларды азайтуу жана кепилденген сапаттагы вакциналардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында уюштурулган. Көчмө мобилдик клиника номер 10 көчмө үй-бүмөнүн аймагында иштеп баштап, Дордой, Ак Жар, Келечек конуштарынын тургундарын кабыл алууда. Андан ары көчмө клиниканы шаардын башка калктуу конуштарында уюштуруу пландаштырылууда. Мындан тышкары компаниянын алкагында тургундар акысыз УЗИден өтүп, невропатолог, хирург, окулист, лор дарыгери, үй-бүлөлүк дарыгер сыяктуу тар адистердеги дарыгерлерден кеңеш ала алышат. Бишкекте жарнамаларды иретке келтирүү иштери уланууда. Муниципалитеттен билдиришкенде, Октябрь районунда жарнамаларды иретке келтирүү боюнча рейд өтүп, Байтек Баатыр көчөсүнөн Алы Токонбаев көчөсүнөн Лев Толстов көчөсүнө чейинки бөлүгүндө 55тен ашык жарнама түзүмдөрү алынды. Буга чейин комиссия жарнаманы жайгаштыруу эрежелеринин сакталышы боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, билдирүүлөрдү тараткан. Текшерүүлөр шаардын архитектуралык көркөм эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу, тышкы жарнама маалыматын мамлекеттик тилдеги тексттерин адабий тилдин нормаларына ылайык келтирүү, ошондой эле шаардын сырткы жарнамаларын жайгаштыруу жана пайдалануу тартипке келтирүү максатында жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда унаалар мыйзамсыз ташылып келген. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет. Ведомствонун маалыматына ылайык, Кыргызстанга 281 унааны мыйзамсыз ташып келүү жана аларды андан ары легалдаштыруу фактылары аныкталды. Унааларды алгачкы каттоону жана каттоого коюуну жүргүзүү үчүн Кыргызстандын каттоо органдарына автотранспорт каражатын каттоодон өткөрүүдөгү туруктуу күбөлүк үчүн жасалма документтер белгиленген деп айтылат билдирүүдө. Мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 285 миллион 876 миң 484 сомду түзгөн. Материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилди. Ысык Көл облусунда Салбурун боюнча республикалык тоң оюндары өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинде билдиришти. Оюн 22-24 апрель күндөрү Тоң районунда өтүп, ага бардык аймактардан келген спортчулар катышат. Мелдештин жүрүшүндө бүркүт салуу, ителги менен ылаачынды далбага ойнотуу, жөө жаатуу, ат үстүндө жаатуу, тайган жарыш боюнча оюндар болот. Жеңүүчүлөргө тиешелүү даражадагы диплом менен медалдар тапшырылат. Мелдештин жалпы байге фонду 370 миң сомду түзөт. Белгилей кетсек, аталган мелдеш спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы жана Салбурун федерациясы тарабынан уюштурулууда. Гүлүмайым Адамбекова медицина факультетин аяктап, ординатурада 2-жылы окуусун улантууда. Невролог дарыгер кесибин аркалай турган адис бүгүнкү жарманкеге катышууда. Бул иш-чарада кайсыл жерде канча орун бар, кайсыл специальностька кирсек болот, кандай условия түзүлүп атат бизге и канча айлык менен иштесек болот. Ошону айтып беришти, айтып берип атат дагы деле. Ошону эми бүтөргө жакын ойлонуп, может барабыз. Ош облусунда жыл башынан бери саламаттыкты сактоо тармагында 118 адис жетишпегендигин саламаттыкты сактоо тармагынын областагы өкүлү билдирди. Азыркы учурду алганда сандар бир азга гана өзгөргөн. Анын айтымында, учурда үй-бүлөлүк дарыгерлердин жетишсиздиги орун алууда.
2023 жылдын биринчи чейрегинде 104 кадр жетишсиз азыр учурда. Эми жетишсиз кадрлар дале болсо ушул үй бүлөлүк дарыгерлер жана кууш адистерден акушер-гинеколог, жаш балдар дарыгери, жугуштуу оорулар дарыгери, тери оорулар дарыгери, негизинен ушулар анан мындай реаниматолог, анестезиолог дегендейчи баягындай бизден иш-чарабыз өзүнүн оң жыйынтыгын берет деген ойдомун. Себеби биз бул багытта катуу иш алып барып, алыскы калктуу пункттагы жашоочуларыбызды жакындан медиктер менен камсыз кылуу негизги максатыбыз. Алыскы тоолук аймактарга жаш кадрлардын көп тартылбоосунун себептери бар. Чоң Алай районунда саламаттыкты сактоо тармагында өтө зарыл делген 15 кадр жетишпейт. Алар климаттык шарттын татаалдыгы, борбордон алыстыгы жана бир канча себептери болушу мүмкүн. Кадрларды тартуу үчүн жергиликтүү бийлик колдоо багытында демилгелерди да колго алышкан. Коммуналдык услугалардын төлөө каражаттарын көбөйтүп атышат. Андан сырткары жер бөлүп берип атышат. Бүгүнкү күнү бизде 12 дарыгер барып иштеп жаткан болсо, алар колдоолорго, ошо жергиликтүү бийликтин тарабынан колдоолоруна өтө ыраазы. Алар өздөрү дагы тартып атышаттар да ошо жаш адистерди. Ошондуктан азыркы жаш кадрлар эгерде алыскы райондорго барып иштесе, алардын кийинки өсүү потенциалы дагы өтө жогору да. Ушуга азыркы бүтүрүүчүлөр өтө маани бериш керек да. Ош мамлекеттик университетинде жыл сайын салт катары бүтүрүүчүлөрдү жумуш менен камсыз кылуу багытында жарманке өткөрүшөт. Окуу жайдын жетекчилиги буга чейин жаш кадрлардын көпчүлүгү алыскы аймактарга жумушка тартылбай жаткандыгынын бир нече себептери бар дешет. Иш берүүчүлөр менен бүтүрүүчүлөрдүн жолугушууларын башка нукта өткөрүү сунушун да беришүүдө. Кандайдыр санарип платформа жасап, ошол жерде студенттер менен иш берүүчүлөрдүн студент мезгилинен баштап бири-бири менен байланышын орноштуралы. Себеби бүгүн уже бүтүрүүчү болуп калгандан кийин ал уже өзүн аныктап алган болушу мүмкүн да, каяка кантип барышын. Эгерде биз кичинекей студент мезгилинен баштап кайсы бир районго алып барып, практикадан өткөрүп, аны ошол жерде көндүрүп бара турган болсок, менимче бул проблемалар акырындап азаят деген ойдомун да. Ошондуктан биз бүгүн ошол университет катары ошол платформаны жасаганга дагы жардам берели дедим. Жаш дарыгерлер үчүн бош орундар жарманкеси өттү. Ош облусунун башчысы жаш дарыгерлерди жумуш менен камсыз кылуу, аларга шарт түзүү иштери жүрүп жатканын билдирет. Анда жергиликтүү бийлик жаш дарыгерлердин алыскы аймактарга барып иштеп берүүсүн суранууда. Жана райондун жетекчилерине да бул маселени чечүү үчүн тиешелүү тапшырмалар берилген. Мен райондун жетекчилерине, акимдерине тапшырма бергенмин. Эгерде ошо жаш кадрлар бара турган болсо, аларга шарт түзүү берүү боюнча. Кандай шарт? Шарт эми биринчи кезекте ошол жаш кадрларды эгерде жер тилкелери трансформация болгон болсо, бардыгын ошол жер тилкелери менен камсыздоо. Ошондой эле алар жашаган жерлерди, үйлөрдү табып берип, ошол барымта болобу же болсо жанагы арендага деп сүйлөшүп, ошолорду бардыгын камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Белгилей кетсек, Ош облусунда 2277 дарыгер, 6892 орто медицина кызматкерлери эмгектенсе, 118 дарыгердин жетишсиздиги аныкталган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.